урматтуу мекендештер, мени сиз кандай врачсыз? Сиз врачсызбы? Же сиз көзү ачыксызбы? Же сиз бир народный медицинаны дагы адиссизби деп көп сурашат да. Мен врачмын, мен терапевт, врачмын. 1988 бүткөндө айта эле келип атам. Азыркы учурда акыркы 11 жылдан бери мен альтернативдүү медицинанын врачымын. Альтернативдүү медицина деген сөз, мына бул официалдуу медицина, бул альтернативдүү медицина. Значит, бул жерде да врачтар бар экен, мен да ошону окуп бүтүпмүн. А бул альтернативдүү медицина. Биз ушул официалдуу медицинадан айырмаланып, биз көбүнчө натуралдык ыкмалар менен дарылайт экенбиз. Эшиктен кирип келген пациент сразу эле мага айтат: эже, менин дейт, мага мындай диагноз койду, тигиндей диагноз койду деп, дүйнө жүзүндө 1100 диагноз бар да. Муну ошо международная классификация болезней деп ошо дүйнө жүзүндө ооруларды бир немеге системага салып койгон да. Мисалы, өпкөдөн бронхитпи, астмабы, курсактан гастритпи, язвабы, сахар диабетпи, жүрөк кан тамырларынан инфарктпи, инсультпи. Кыскасы, эшиктен кирип келип эле эже мага дешет, мен айтам: жок, силер мага диагнозду айтпай тургула. Мен альтернативдүү медицинанын врачы катары мен өзүм курсакты кармалап диагноз коем да. УЗИ, албетте, УЗИнин өзүнүн да жардам берген учурлары бар. Бирок мен көбүнчө УЗИге хронический, өнөкөт оору менен ооруп келген пациенттерди көбүнчө мен УЗИге жөнөтпөйм. Албетте, УЗИге курч оорулар, катуу ичи кармап калып, или бир сынып, бир жери сынып калып, же дагы бир нерсе болуп, Кудай сактасын, авария болуп калса, албетте ал учурда МРТ керек, ал учурда УЗИ керек. Бирок менин практикамда өнөкөт оору менен, хронический менен ооруп келгендерди мен көбүнчө УЗИге салбайм дагы, мен курсакты кармайм. Демек, курсак мен үчүн УЗИ болуп саналат. Кыргызда эки эле жакшы макал болгонда: каның таза болсун, жаныңыз таза деген. Анан ичиңиз таза болсун деп айтылган да. Демек, мен көбүнчө ушу кандын составына жана курсакты кармалап диагноз коет экенмин. Мен да врачмын, бирок альтернативдүү медицинанын врачы экенмин. Бул бүгүнкү келген биздин пациент, мен абдан ыраазы болдум. Эмне үчүн аны өзүнөн сурайлы. Так, сиз канча жаштасыз? 34 жашта. 34 жаштасыз. Сиз кантип ооруп, кайсы жериңиз ооруч эле? Кантип эмнеден кутулдуңуз? Азыркы мезгилде мага келгенде кайсы жалптарыңыз бар? Бизде ошо жалптар, сөөктөрдө деформация бар. Тамак сиңдүүбүз начар болот. Так. Буга чейин дагы башка кайсы жалптарыңыз бар эле? Эмнеден сиз жакшы болдум деп ойлойсуз? Мен ошо вицеральный массаждан жакшы болдум. Азыр сиз аны каяктан уктуңуз? Интернет сайттардан көрчүбүз. Интернет сайттардан мени көрүпсүз, менин может профессорлорумдун айткандарын көргөндүрсүз, орус профессорлорду. Демек, сиз висцералдык массаж, бул курсакка массаж жасоону жасапсыз, Ошол курсакка массаж жасоого чейин эмне кызмат кылчу элесиздер? Бизде ошо тамак сиңбей калган. Так. Уйкуңуз кандай эле? Уйку уктабай калганбыз. Уктабай калгансыз. 2,5 жыл такыр уктаган жок. Так. Тамак сиңбей калган, уктабай калгансыз. Чарчайт белеңиз? Тез чарчабайт. Көңүлүңүз ачык эмес болгон. Ооба. Анан сиз баягы өзү биздин бүгүнкү пациентибиз айтмакчы, адам өзүн өзү изилдеп, анан башка жактарды изилдеп баштайт деп атпайбы? Сиз ошону издеп жүрүп, висцералдык массаж таапсыз дагы, ошону жасап баштапсыз, Канча убакытта эмнелер кетти? Бул тез эле кетти. Азаматсыз. Значит, сиз туура жасагансыз. Тез эле кетти. Биз ошо уктабай калып, ошондон вицеральный массаж жасаганда уже сразу эле уктап баштадыңыз. Сразу уктап баштадым. Азаматсыз. Демек, сиз курсак жасап атканда эле? Жыйынтыгын ошол жасап баратып эле, жасап кармаганда эле уйку уктап кетчү. Азаматсыз. Уктап баратканын билбей. Демек, сиз органдарды туура, ошо органдардын турган жерин туура таап, ошол жери менен иштеп баштапсыз, Так, дагы эмне кетти? Ичиңиз качты? Панический атака кетти. Панический атакаңыз кетти, Мына азаматсыз, урматтуу мекендештер, мага панический атака менен келишет да, анан мен айтам: "Окуй, ичиң менен иштейли, кел ичиң жасайын" десем эле жакшы түшүнбөйт дагы, ошону жасашпайт да. Мына азаматсыз, сиз ошону түшүнүп, сиз жасагансыз, панический атакаңыз кетиптир, Ичиңиз катчы беле? Ич катчы, бала кезинен катат. Азыр кандай? Азыр жакшы. Каттай. Эң жакшы. Демек, азыр эми урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү, мен дайым мынтип айтам да,
Biz көрсөткен ыкмаларды эки адам жасайт. Бирөөсүн өзү жасайт, экинчисин биз жасайбыз. Экөөнү бирге жасаганда биз ошо эң жакшы болгон пикке жетебиз да. Бирок пациент бүгүнкү өзү жасаган гана методдорду жасап, биз айткандарды угуп жасаган үчүн 50% жакшы болгон дагы, бирок кайсы бир жабыттар кала берди. Сөөгүн ооруганы кала берди. Мына сөөгүн ооруганы кала бериптир. Дагы эмне кыйналат азыркы учурда? Тамагыңыз дагы көп жакшы сиңе бербейт, жакшы болбой атат. Демек, мен ошон үчүн дайым айтам, урматтуу мекендештер, эки жактын бирдей алып кетиш керек. Мен дайым айтып келем да, бизде пациент үчкө бөлүнөт. Биринчиси 100% өзү жасап, баарынан кутулат. Экинчиси 50% айтат, жасайт биздин айткандарды. Ал 50% гана айгат. Үчүнчүсү, ал укпайт дагы, биз берген рекомендацияларды алат да, кагаз алып, терезеге отуруп коет да, болду ошол боюнча дагы эле оорудум деп үй бүлөнү кыйнап, ал жака чуркап жүрө берет. Демек, сиз айтыңызчы, адам өзүн өзү жакшы кылып салса болор бекен? Болот экен. Адам өзүн өзүн жакшы кылып салса болот экен. Караңыз, панический атакадан кутулган. Уйку жок болуп калган. Уйкудан кутулган. Анан дагы эмне керек бизге? Эмне үчүн биз дагы кымбат укол же кымбат дарыларды издей беришибиз керек? Дарынын өзүнүн бере турган мезгили болот деп дагы башында айтып кеттим. Албетте, Кудай сактасын, курч мезгилдерде дары уколдордон биз отказ бере албайбыз. Бирок өнөкөт, кулагыңыздарда болсун, өнөкөт оору, хронический гастритпи, хронический бронхитпи, хронический артритпи, хронический башка ооруларбы, ошол учурда адам өзүн өзү жакшы кылса боло турганы мына бүгүнкү биздин пациентибиз айтып отурат. Эмне үчүн бизге келди? Себеби деген толук жасай албайт да. Пациент өзү жасаш керек, анан биз жасашыбыз керек деп атпаймынбы? Демек биз үстүртөн гана бергенбиз да, видеолорду үстүртөн гана канткенде адам өзүн өзү жеңилдетип турат бергенбиз. Глубокий, терең уйку бездерге жетип аны массаж жасоо, терең анын өттү трубкаларына барып массаж жасап, терең ичегилерди кой берип, ичегинин артында турган аортаны кой бериш, анын жанында турган нервус вагустар болобу, анын жанында турган артерия болобу, ошолорду бошотуш бул эми биздин специалисттин кызматы. Ошон үчүн келиңиздер, висцералдык массаж менен жана гирудотерапия, сүлүк менен биздин медцентр бардык ооруларга жардам берип, Кудай Тааланын шифасы менен берип келип атабыз. Кудай буйрса, ошолорду бергенге биз себепчи болуп келип атабыз. Сизге рахмат. Мен ким жакшы болдум десе, мен ошол адамга рахмат айтам. Эмне үчүн? Ал өзүнүн органы үчүн иштеди да. Биз иштебесек акча таппайбыз да, чынбы? Сиз иштейсиз өзүңүздүн органыңызга, анан орган сизге жакшы жардам берет дагы, сиз оорубайсыз. Мен сиздерге ден соолук каалаймын. Биз айткан ыкмаларды колдонууга сөзсүз түрдө аракет кылыңыз.